Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Ал эми бүгүн силердин назарыңыздарда Сагын Эшменин «Асмандан жылдыз учат» чыгармасы болмокчу. Апам оорлошу ооругансып жүрдү. Бирок эч сыр билгизбейт. Күндөгү көнгөн тирлигин кадимкидей кылат. Бир күн окуудан келсем, дасторкон жайып чай ичип отуруптур. Көңүлү чөгүңкү. Мен астанадан кирип, апамды карап үнсүз туруп калдым. Апама боорум ооруп кетти. Ыйлап жибере жаздадым. Апам мага: «Кел, чай ич», деди. Мен апамды тиктеген бойдон сумкамды эшиктин кире беришине таштадым да жанына отурдум. Анан апам мага бир пыяла чай куюп сунду да: «Балам, мен ооруп жүрөм», деди. Мен унчукканым жок. «Жакшы болуп кетсем түзүк, эгер нары болуп кетсем кантет экенсиңер? Сен эми 14кө чыктың, ал эми үйкөң болсо эми 11-де. Ушундай чоңгоргондо экөөңөр жетим калсаңар, менин көзүм кашайды дей бер», деди да оор үшкүрүнүп пешенемен сылап: «Кагылайын, ушул экөөңдү берип койгон Кудайга нааразы эмесмин», деди. Мен апамдан мындай сөздөрдү күткөн эмес элем. Ошол себептенби муун жүүнүм бошоп, көзүмө жаш тегирене түштү. Өзүмдү канча кармасам да болбоду. Мен бышактап ыйы аралаш: «Коюңчу апа, каяктагы болбогон сөздөрдү. Сиз өлбөйсүз. Кудай өмүр берсе, сиз али жашсыз. Өзүңүздөн өзүңүз каяктагы жаман нерселерди ойлой бербең». Менин ыйым күчөп, үңгүрөө өксүп, үнүм да бийиктеп, өзүнөн өзү күчөп кетти. Апам үнсүз мени тиктейт. Анын да көздөрүндө мончоктогон жаш. Бир кезде апам: «Эмнегедир жаным жер тартып бартат», деди. Мен ыргып туруп апамдын башына жастык койдум. Апам кечке чейин жатты. Кечкурун ички бөлмөгө ага жай салдым. Апамды жөлөп таяп, акырын алып кирип, ошол төшөгө жаткырдым. Ошол бойдон апам көпкө чейин турган жок. Доктурга айтып келейин дегениме көнбөдү. Күндөгү апам кылчу түйшүк менин мойнума түштү. Эртең менен эрте апам мени түрткүлөп ойготот. Мен уулбү жеңемди айтып келип уйду саадырам. Уулбү да оңой менен келе койбойт. Өзү жаш болгонуна карабастан күпчүңдөгөн эттүү неме. Кээде бултуңдап тултуңдап урунуп беринип кетчү жактары да бар. Бир көңүлү келсе, мындан жакшы адам жок. Анан уйду койлорду чыгарып бадага кошом да келип чай кайнатам. Кийин инимди ойготом. Баарыбыз чогуу чай ичебиз. Үкөм экөөбүз ээрчишип окууга кетебиз. Үйдө апам жалгыз калат. Окуудан келип шорпо кылам. Апам жаткан жеринде: «Майды куй, этти сал, пиязды сал, картошканы сал», деп турат. Эмнегедир шорпобуз ширин болот. Көңүлүбүз көтөрүңкү, чогуу күлүп ичебиз. Биз окуудан келгенден кийин апамдын ал жайын сураганы колгоңушулар көп киришет. Алар да шорпобуздан ичет. Анан «жакшы повар» деп мени түз эле мактап киришет. Уялып кетем. Кийин көнүп калдым. Бүгүн экинчи сабактан кийин эмнегедир көңүлүм тынчыган жок. Үйдү эле эстеп туруп алдым. Агайдан жооп сурап үйгө келдим. «Эмне эрте келдиң?» деди апам мага. Үнү алсыз чыкты. Күндөгүдөн начардай көрүндү. Жүрөгүм шуу деп чөгө түштүм. Бул кабалымды сездиргеним жок. Апам: «Тургунжанды чакырып нан жаап бер десем,
ун жок калыптыр. Тиги атканадагы жашиктин үстүндө бир чирте буудай бар. Шамалга сапырып, калбырга үйүлүп тазалап койгом. Ошону тартып кел. Салекеңдин эшегин сурап кел. Тегирменге барып келейин де. Анан эсиңден чыгарбай алиги балага. Токтогул деген тегирменчини алиги бала деп тергечү апам. Айт, бүгүнтөн калтырбай тартып берсин. Апамдын табы жок эле дейин. Мен баардык тапшырманы алгандан кийин Салекенин эшегин сурап келдим да. Буудайды эшикке салышып коюң аке, жеңил эле деп сурандым көчөдөн өтүп бараткан бир кишини. Экөөбүз колдошуп салдык. Ал киши жип менен буудайды бекем байлады да анан колун каккылап жатып, жеңил эле деп коет, бул аз дегенде 70-80 кило чыгат үкөм деп басып кетти. Мен рахматымды айтып, ал кишини узаттым. Тегирмен бизден 6-7 чакырым алыста эле. Жол ээн. Үйдөн бир аз узагандан кийин эле Мисте Мазар деген мүрзөнү аралап өтөт. Анан топурагы тизеге чыккан, бирде ылдый түшүп, бирде өйдө чыгып, айдоону аралаган чоң жол менен жүрүп отурасың. Шамайдан деген сайга түшө бериште чоң суу агат. Андан араңдан зорго дегенде кудайлап жүрүп өтөсүң. Бир аз жүргөндөн кийин оң жагы бийик жар, сол жагы суусу кургап калган сай. Андан өткөндөн кийин бак жолугат. Жапай өскөн даракчалар көп. Күндүн жарык экенине карабай, бул жолдо жүрүү биз өңдүү жаш балдар үчүн айбаттуу эле. Тегирменге күн бата жеттим. Тегирменчинин Арстан аттуу баласы экөөбүз бир класста окучубуз. Ал атасына каралашып жүрүптүр. Келип мен жүгүмдү түшүрүштү. Кел, деди Токо. Токтогулы тегирменчи, аны улуу кичүү тегиз эле Токо деп чакырышчу. Мени жолуман тосуп, ал жайды сурашып бүткөндөн кийин апамдын айткан сөздөрүн айттым. Качантан бери ооруйт, деди. 1 айдан ашты. Эмне айткан жоксуңар? Барып көрөт элек. Алыс эмес, тууган эле болобуз. Азыр бирөөнүн жүгүн салып койдум. Түн жарымынан кийин чыгат. Кийин сен сал. Таң атканча чыгып калат. Эртең менен эрте келип каласың. Макулбу? Деди. Мен макул болдум. Тегирмен чоң кырдын түбүнө курулган. Айлана тегиреги бай теректер өтө картаң болгондуктан 3 жагы куурап, шактары сынып, жаш шактарга илинип турчу. Күр шаар эткен тегирмендин өзү да түндөсү коркунучтуу эле. Каш карайып, чырак жагылгандан кийин эле мен жалгыз эч жака чыга албай калдым. Арстан көнүп калыптыр. Эч нерседен коркпойт. Ал сыртка чыкса кошо чыгам. Ичкири кирсе кошо кирем. Ал кезде дүңкүйгөн каптардын арасына бекинет да мен жалгыз калтырат. Бүлбүлдөгөн үрүл-бүрүл чырактын жарыгынан эч нерсе көрүнбөйт. Анан менин корко баштаганымды сезген Арстан каткырып чыга келет да, коркпо, эми чоңоюп калбадыкпы, дейт. Мен мындай шартта болбогонумду айтып элеңдейм. Ушинтип ойноп жүрүп, тегирменден чыккан унга алды жактагы чанакта болуп кеткенин байкабай калыптырбыз. Бир кезде тегирмен чаңы кансып кетти. Көрсө өтө үйүлүп кеткен ун айланып жаткан ташка жеткенде таш унду ыргытып жаткан экен. Арстан шарша буша унду чанактын бир бурчуна чогултту да, тиги каптын оозун ачып тур деп буйра сүйлөдү. Мен капты ачып турдум. Ал унду бүт капка салды да чанакты бошотуп, колун кийимдерин каккылап саатына карады. 12 болуптур. Дагы 1,5-2 саатта бул чыгып бүтөт. Анан сенин буудайыңды салабыз, дос, деди да мени колтуктап жетелеп. Жүр, эшикке чыгып сүйлөшүп жатабыз, деди. Экөөбүз эшикке чыктык да ылайдан жасалган супанын үстүнө төшөлгөн калың чөптүн үстүнө чалкалап жата кеттик. Арстан коорап бир нерселерди сүйлөп жатты. Анын эмне айтып, эмне сүйлөгөнү мени кызыктырган жок. Бүт көңүлүм
оюм үйдө жалгыз калган оорукчан апама кетти. Жалгыз эмес, жанында иним бар, бирок ал башы жаздыкка тийди уктайт. Ал апамдын онтогону суусаганы менен иши жок. Ордунан туруп суу ичип келем деп канча кыйналат. Байкуш апам жаш эле туруп 60 жетпеген курагында ушинтип оорукчан болуп калабы. Кудай ошол карып бараткан адамды кыйнабай, ошол ооруну мага эле бербейби? Жаш элем, көтөрөт элем деп ар түрдүү ойлорго алаксып жаткам. Айлана көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Бир кезде так биздин үстүбүздөн бир жылдыз ылдый көздөй сызып жөнөдү. Ал болжол менен так эле биздин үйдүн үстүнө барганда жок болгонсуду. Анын ракетанын огундай болуп, артында калтырган изи жерди бир аз жарык кылып кайра жок болду. Жаратылыштын ушунчалык адам суктанаарлык кубулуштарына аң-таң болуп, кандайдыр бир жакшы нерселерди ойлоп жаткам. Дагы эмнелерди ойлонот элем, ким билет. Менин бүт оюмду арстандын кебелбестен асманды караган бойдон айткан сөзү бузду. Бүгүн түндө ылдыйдан бирөө өлөт, деди ал оюнда эч нерсе жок. Менин жүрөгүм оозума каптала түштү. Эмне? Дедим, ыргып туруп арстанды тигиле карап. Асмандан учкан жылдыз каерге барып жок болсо ошол жерде бирөө өлөт. Мен шашкалактап, сен муну каяктан билесиң? Дедим. Өгүнү биздикинде чалдар чогулуп, чай ичип отурушуп бир чал айткан, калгандары туура дешип баштарын ийкеңдетишти. Жок арстан, андай эмес. Учкан жылдыз жок болгон жерде адам өлбөйт. Бул жаратылыштын кубулушу. Мен ордумдан учуп турдум да үйдү көздөй жолго түштүм. Чочуп кеткен арстан токто, эмне болуп кетти деген бойдон калып кетти. Мен апалаган бойдон үйдү көздөй учуп бараттым. Караңгыда бейтааныш жолдо бирде жыгылып, бирде тура калып, кээде эки алаканымдын оту менен жер таянып, кээде эки тизем тарсылдап таштарга тийип, энтигип тура калып жолумду улайм. Оозуман өзүмө угулар-угулбас сөз чыгат. Апаке, кагылайын апакем, берекем, айланайын, алтыным апакем. Оозуман чыккан ушул ар бир сөз менен кошо көзүмдөн мончоктогон жаш кулайт. Мына, баягы күндүз айбаттуудай көрүнгөн бактан эч коркуу сезими жок өттүм. Эми баягы мен сиздерге айткан чоң сууга баратам. Анын оң жана сол жактарындагы бийик жарлардын ичинде эскиден дөө, албарсты, жин-перилер жашайтмыш. Түндө бул жерден өткөн адамдардын оозу мурду кыйшайып, кээлерин ажалынан мурда ушул албарсты, дөөлөр өлтүрүп коет имиш деп эл сөз кылган жарга келдим. Ошол себептен түндө жол жүргөн жүргүнчүлөр бул жарды алыс жактан айланып өтүшчү. Мен айланганым жок. Туп-туура ошол албарсты дөөлөрдүн борборуна салдым. Катуу жүгүрүп келип сууга секирдим. Оргуштаган суудан 10 метрдей агып аркы четинен чыктым. Ана, бүт албарсты дөөлөр мени карап турушат. Алар менин көзүмдөгү жаркыраган оттон, каным кайнап, төбө чачым тик туруп, бүт денемдеги ачуумдун жүзүмдөн тамчылап турганын көрүп, мен алардан эмес, алар менден коркуп, бул азыр эч кимди аябайт. Бул азыр колуна тийгендин баарын быт-жыттын чыгарат дегенсип. Мен алга ынтылып жүгүргөн сайын алар дүркүрөп мага жол бошотуп жатышты. Ушинтип жүгүрүп отуруп үйүмө жакын жердеги Мистемазарга кандай жетип келгенимди да сезбей калыптырмын. Түндө мүрзөдө албарстылар от жагат. Түндө мүрзө араласаң, арбактар мүрзөдөн колун чыгарып, шыйрагыңдан кармап тарткылашат. Эртеси бүткөн боюңа чака чыгып, кулагың укпай, көзүң көр болот деген коркунучтуу сөздөр эсиме түштү. Бирок мен жулкунуп ачууланганым жок. Мазардын чекесине чөгүлөй отурдум да келмемди айтып, о айланайын Кудай, эгер менин
мүрзө аралаганым күнөө болсо кечирип кой. Айланайын Кудай, сенин барың чын болсо апамды сактай көр. Апам үчүн ушундай ыйык, ушундай азиз жерди тепсеп өтүүгө мажбурмун, деп мүрзөнү аралап үйдү көздөй тез жүгүрдүм. Дарбазаны ичинен жыгач менен тиреп койчубуз. Дарбазаны 2-3 жолу булкуганымда жыгач жерге түшүп, дарбаза ачылып кетти. Апа, деп кыйкырдым. Үйдөн эч шарпа болгон жок. Көөдөнүмдөн чыгып кетчүдөй туйлап соккон жүрөгүм заматта токтоп калгандай сезилди. Экинчи жолу апа деп катуу кыйкырдым да учуп терезеге жеттим. Ичкериден катуу уйкудан чочуп ойгонгон апамдын үнү чыкты. Ким? Айланайын уулум, эмне болду түн жарымы болуп кеткенде? Эми жан өзүмкү болду. Эми болкулдап солкулдап, үнүм өзүнөн өзү доорулдап, ыйлап баштадым. Оорулуу апам туруп келип эшикти ачканга чейинки убакыт 1 жылдай сезилип кетти. Эшик ачылаар замат апамдын мойнуна асылып, эсимден таныптырмын. Мени көрүп эси чыккан апам суу чачып учуктап, 2 бармагын оозума салып апаптап жатыптыр. Бир убакта өзүмө келсем, 2 бутумду төрдү көздөй сунуп, эшикке жөлөнүп отурган экем. Апам болсо өпкө жүрөгүн чаап, айланып, кагылып, кейип жатыптыр. Ачка отурсак да тынч отурсак болду эле, кайсы көрдөн сени тегирменге жөнөтө койдум эле, деп дагы бирдемелерди сүйлөнүп жатты. Апамдын оозунан чыккан ар бир сөзүнөн катуу коркконум сезилип турду. Бир аз эсимди жыйнагандан кийин жанымда отурган апамды колтуктап жөлөп тургуздум да акырын төшөгүнө алып барып жаткырдым. Анан жамычысын көкүрөгүнө тарта жаптым дагы акырын ый аралаш Арстандын айткан сөздөрүн айта баштадым. Айтып бүтүп ыйлабадым, бирок эмнегедир көзүмдүн жашы тыйылган жок. Менин сөздөрүмдү көңүл коюп уккан апам ысык алакандары менен көзүмдүн жашын арчып, 2 кулагымдан капшыра кармап, мени өзүнө тартты да беттеримден чопулдатып өпкүлөп: «Жиндибайым, асмандан жылдыз учса эле, адам өлө берсе жакшылык болобу? Бул бир айтым сөз. Эгер чын болсо, бир эле күндө 100дөгөн жылдыз учат. Анда 100дөгөн адамдар өлүп, элдин баары кырылып калбайбы? Жат, кичине уктап ал», деди. Тегирменчи? Тегирмениңди жер алат беле. Эртең күндүз кабар аласың. Жатып уктап калыптырмын. Эртең менен турсам, Арстан тартылган унду эшикке салып үйгө айдап келди. Мен сүйүнүп кеттим. Арстан экөөбүз чай ичип окууга кеттик. Окуудан келсем, апам мени өзүнө чакырып: «Барып, Ашымды айтып кел», деди. Ашым аке биздин айылдын фельдшери эле. Жаңыча да эскиче да билими бар, кичпейил, катуу айтып бирөөнүн шагын сындырбаган адам. Ашым аке биздикине эртеси күнү эртең менен биз чай ичип отурганда келди. Үн сөзсүз апамдын тамырын кармалап көрүп, сумкасын ачты да: «Муногуну эртең менен, кечинде бирден ичесиз, а муну болсо бир күндө 3 маал ичесиз», деп 2 түрлүү дары таштады да чай ичиң дегениңизге болбой, нан ооз тийип чыгып кетти. Арадан 7-8 күндөй убакыт өттү. Окуудан келип шорпо кылышка кириштим. Апам экөөбүз шорпо ичтик. Күндө төшөктө жатып тамак ичкен апам бүгүн кыргыйдай болуп туруп, отуруп тамактанды. Мен дасторконду жыйнаштырдым. Апам туруп эшикке чыкты. Басканы жеңил, онтоп үшкүрүнүп бышкырынганы жок. Ушу күнү кечкисин баарыбыз көңүлдүү жаттык. Эртең менен турсам, апам жок. Терезеден карасам, уйсаап жүрүптүр. Аябай сүйүндүм. Үкөм экөөбүз жуунуп таранып келсек, дасторкон салынып, көптөн бери арчылбай, саргайып кеткен пыяла чайниктер жаркырата арчылып, ысык чай демделип туруптур. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.